Мындан тура 7 жыл мурда дал ушул жерде ошондогу президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы эл топтолуп 90га жакын эр азаматтар каза табышкан. 7 жыл ичинде революциячылардын талаптары, мүдөлөрү аткарылдыбы? Бул суроо ойдон калууда. Чор Аскаров 2010 жылы 7 апрель күнү Ак үйдүн алдына эл менен кошо чогулган. Нарындан атайын келген аксакал башкалар сыяктуу эле Бакиевдин бийлигине каршы чыккан болчу. Келдик, келсек айлан чогулган сүйлөт, скорый тиякка, тиягысы тиякка кетип атат. Эмне болду түшүнбөй калдык. Барды кайра үйгө кеткенде чалып жүрөк солуктап калды. Ишенген жокмун мен. Ишенген жок. Ушу Кыргызстандан атып киши атсын деп. Ишенген жокмун да. Аны тияктан сүйлөп баратат, тияктан сүйлөп баратат. Аны май менен жашым бул болгону атайын эртең кайра келдим да. Кайра келсе майданай могу жерде. Канды айтпа. Канды айтпа. Уюга аны уянгандар бул жерден басалбас, бу жерден да басалбайсың. Айлан. Санайтын караң керек. Ошол группка эми кара жер келсин. Эми бала өткөн күн өттү кайра келбейтечи. 2010 жылы Кыргызстанда көп миңдеген адамдар ошол учурдагы президент Бакиевди үй бүлөлүк коррупциялашкан, режим орнотту деп айыптап, каршылык акцияларына чыгышкан. Курманбек Бакиев үй бүлөсү жана жакындары менен өлкөдөн качып кетип, Беларуска барып баш калка тапкан. Ак үйдүн алдына демонстранттарга ок атылып, 90га жакын адам курман болуп, 300дөн ашуун адам ар кандай жаракат алышкан. 2010 жылы бийлик алмашууга алып келген кандуу окуялардын ак карасын ажыратуу боюнча соттук иштер 7 жыл өтсө да бүтө элек. Бүгүн Өнүгүү Прогресс партиясы 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясы менен биргеликте каза болгондорду эскеришип, Куран окутушту. Апрель окуясынан кийин түзүлгөн 7 апрель Жаштар кыймылы саясий партиясынын бүгүнкү күндө 4000ден ашык мүчөсү жер-жерлерде иш алып барып келишет. Бирок аталган партиянын төрагасы Чөрө Сыйыркулов 7 жыл ичинде революциячылдар койгон мүдөлөр толук аткарылбай жатат дейт. Элдер көп эле нааразы, элдер 10 жылдан кийин аябай чоң үмүт кылган. Жакшы жашайбыз, мына буюрса баары арзан болот, эски коррупционердин баары кетет деп. Эми бүгүнкү күнү көрүп атабыз, эми эскилерден президенттер эле кетти болуш керек, биздин хандарыбыз эле, калгандарын баары эле дагы эле иштеп эле дагы эле чоң боюнча эле отурат. Эми бул система экен, анын баарын түп орду менен өзгөртпөсө жакшы бир жетишкендикке жетпейбиз го деп ойлойм. Аталган партиянын мүчөлөрүнүн көбү апрель окуясынын катышуучулары, ушул күнгө чейин алардын койгон талаптары, максаттары аткарылбай жаткандыгына нааразы. Андыктан алар президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевден келечекте чоң үмүт артыша тургандыктарын билдиришти. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев 7 апрель бардык саясатчыларга сабак болушу керек деди. Сабак деген бул бийликке келсең, өзүң үй бүлөңдү бийликке алып келбегин. Бийликти таза жүргүзгүн. Эл үчүн көйгөй маселени чечкенге аракет жасагын деген бул сабак. Биздин келеткан жаш муундарга да бул чоң сабак да, бизге чоң сабак. Ошон үчүн азыркы учурда, азыркы талапта бүгүнкү күндө элибиз карап турат, ким кандай башкарып атканын. Ошондуктан кандай болбосун дагы, эгерде элибиздин жашоо турмушу начарлап барса, элибиздин билими, ден соолугу начарлап баратса, анда ошондой эл өз сөзүн айтат. Эл өзүнүн акыйкаттын сөзүн айтат деп буну түшүнүп атабыз. Ошон үчүн биздин мамлекетибизде таза шайлоо аркылуу бийлик орнолуш керек. 7 апрель майрам катары киргизилгени менен бул күнү жер-жерлерде курман болгондорду эскерип болот. Ата бейитке Куран окутулуп, андан кийин Ала Тоо аянтындагы 7 жыл мурда окуяда курман болгондордун эстелигине гүл коюлат. Бул иш-чараларга ошондой эле кандуу окуяда курман болгондордун жакындары, апрель революциясынын катышуучулары, коомчулук өкүлдөрү катышат. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.